Да. Ушундай тоскоолдуктарга карабастан аракет кыла беришибиз керек да, туурабы жашообузда. Тоскоолдуктар биздин жашообузда боло берет. Бул нормалдуу көрүнүш. Сиздер бүгүнкү сабакты өзүңүздөр үчүн ушунчалык пайдалуу алып калыш үчүн сиздерден суранам, ручка, тетрадь даярдап, инсайттарыңыздарды жазып отуруңуздар. Анткени биз мындай сабактарга катышканда көбүнчө эмне кылабыз? Жазбайбыз, мен баарын түшүндүм дей беребиз, эсимде калды түшүндүм дей беребиз, бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин биз уже керектүү моментте айрыкча эстей албайбыз. Ошондуктан ручка бараңызды алып, инсайттар келген убактарда дароо жазып отуруңуздар. Белеби? Так, дагы андан наркысын дагы көрөлү, кечиресиздер. Так, биздин кызыбыз жөнөтө эле экен. Эми караңыздар, биздин трансформация курсубуз канча бөлүктөн турат? Канча модульдан турат? Келиңиздер, анда биз сиздер менен биринчи жана башында айтылып кеткендей эле биринчи трансформация курсу жөнүндө сиздерге айтып берейин, Так, бул жакта да жазышкан атайын, жазылганбыз, даярданганбыз сиздер үчүн. Так. Да, жаңалануу практикасын жасайбыз. Андыктан ниет коюп отуруңуздар. Бүгүнкү караңыздар, биздин бүгүнкү жаңылануу сабагында, ушул вебинарда биринчи негизги максатыбыз бул биздин 2 күндөн болгону 2 күндөн соң трансформация курсуна катышып, ал жактан өзүңүздөрдүн жашооңуздарга чындыгында эң эле поможете комменты выключите же тоже, чтобы вам не мешало дейт. Да, туура айтасыз. Пока өчүрүп койгонго уруксат бериңиздер, андан кийин ананраак кайра күйгүзүп койсок болот. Да. Караңыздар. Да, биз сиздер менен бүгүн 1 саат, 1,5 саат бою болобуз. Андан соң, вебинардан соң 3-чү күнү болуп жаткан, өзүңүздөр билесиздер, түз эфирдеги разбор жана диагностикаларды жасайбыз. Выключить комментарий деген барбы? Бар экен, Да, выключить комментарийди өчүрдүк. Эми караңыздар. Жаңылануунун бизге деги эле эмне кереги бар? Жаңылануунун керек болгон себеби, жаңылануу деген бул биздин жан дүйнөбүздө биз ойлойбуз да, биз ар тараптан жаңыланып турушубуз керек. Мисалы, мээдеги программаларды жаңылашыбыз керек. Анткени мээде бизге кереги бар дагы, кереги жок дагы программалар бар, Жана ошондой эле биздин ДНКда, биздин гендерибизде келген дагы, биздин ата энебизден келген дагы программалар толуп турат. Мындайда, ушул жерде мен сиздерге бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Родовая программаны тазалоо деген бул биз прям тегибизге кирип алып, ошол жактагы программаны тазалоо эмес. Родовая программаны тазалоо деген бул биздин болгон эле азыркы менин жашоомдо кайсы ошол родовая программа, родовая система тектерден келген, жашоонун тектерден келген программалардын, тектерден келген адамдар, ата эне тегибиздин жашоо образдарынын кайсынысы мага керек, кайсынысы мага керек эмес. Анткени менин денем, именно менин ар бир реакциям, кандагы реакция менин ата эне тегимден келгендиктен да, именно ал жака мен каалаймбы, мен каалабаймбы, ал жактан келет жана ошондой эле көз карашта реакция кылат жашоого. Ал именно биздин ата эне тектен келген программа, ал жакта убакыт деген болбойт экен да. 100 жыл мурун болгон ата деле, атанын биздин именно каныбыз аркылуу келген
программасы деле азыркыга деле ошондой эле көз карашта боло берет экен. Мисалга ала турган болсок да, көпчүлүк ушуну туура эмес түшүнүп атышат да, анан кийин ата тектен келген программаны өзгөртүү бул туура эмес, бул ширк деп айтып атышат да. Мындай, бул жерде туура түшүнүп, туура кабыл алуу керек. Кеп бул жерде өзгөрткөндө эмес. Мисал айта турган болсок да, именно ошондуктан бизде жаңылануу болуп жатат да. Анткени ар бир бала төрөлгөн сайын жашоо алмашат. Ар бир бала төрөлгөн сайын заман алмашып атпайбы? Заманның бөрү болсо бөрү бол, карышкыр болсо карышкыр бол деген именно ушул перезагрузка деген мааниде да. Мисалы мындай, 1900-жылы менин бир чоң энем же тайнем жашады деп коелу. Ал убакта эмне болгон? Кемпирлер үйүндө жанагындай жумуш кылышкан да, эшикке эркектер жумушка чыгышкан, үйдө кемпирлер отурган. Бирок биз азыркы убакта 100 жыл мурунку чоң энебиздин жасаганын жасап атабызбы? Жасабай эле турабыз. 100 жыл мурунку чоң атабыздын жасаганын биздин эркектер жасап атабы? Жасабай эле турат. Именно ошол чоң энемдин же тайнемдин жасаган жумушун мен жасабагандыктан, мен тегимден келе жаткан чоң энем жасаган, тайнем жасаган чоң мүмкүн андан да чоңдор болуп кетет да. Себеби мисалы менин чоң энем 25 жылкы болгон. Демек менин чоң энемдин апасы 1900-жылы төрөлсө да, ошондо чоң тайне, чоң эне болуп калат. Ошолордун жасаган жумушун мен жасабай койгондуктан менин ДНКмда менде күнөөлүү сезим пайда болот. Мен именно ошол чоң энемдин, тайнемдин, чоң тайнемдин жасаган жумушун жасабай койдум. Мен чоң энемдей болуп үйдө отуруп балдарымы караган жокмун. Чоң энемдей болуп мен ии кийриген жокмун. Эмне үчүн биз аларга реакциясын өзгөртүп атабыз? Жана ошондой эле ошол убакта мисалы 1900-жылы бир кандайдыр бир ачарчылык болду деп коелу. Ачарчылык болуп, тамак жок болуп, жутчулук болду дейли. Андан ошол убакта биздин чоң тайнелерибиз, чоң энелерибиз ачкалыктан балдарын өлтүрүп албайлы деп, эконом кылып, кичине болсо да, мен чоң энем айтып калчу эле, кичине болсо да күкүмдү балдарына берип, өздөрү сууну кайнатып, сууну ичип, ушинтип жашашкан экен. Бирок ошол моментте эмне деген калып калган? Программа менин ДНКмда, ошол чоң энемдин жашоосундагы программа менин ДНКмда, канымда кошо келген ошол программа да. И дагы деле ал менин канымда, чачымда бар да ДНК. Биз аны каалабайбызбы? Бизде бар. И ошондогу менин чоң энемдин страхы бар. Ачарчылык болуп, жут болуп калса, акчаларыбыз түгөнүп калса да, ал кезде акча деле акча эмес, эмне болгон? Кандайдыр бир алмаштыруу болушкан да. Ошонубуз түгөнүп калган болсо, биз ачка калабыз деп ойлоп калышкан. Дагы ачка калса эмне болот? Бала чакасы бул жашоодо кандайдыр бир жабыркоо болушу мүмкүн да. Ошол программа дагы деле бар болгондуктан биздин дагы деле кээде ушундай катуу ойлоно беребиз. Мисалы, кошелегубузда канча сомубуз эле калсын, например, 10 сом калды, 20 сом калды, биз уже кадимкидей коркуп, ачка кала тургандай болуп титиреп баштайбыз. Акчанын келе турган жагын ойлонбойбуз дагы, келбей турган жагын ачка калгандай коркуп баштайбыз. Эмнеге? Анткени кошелектүн түбүндөгү азайып бараткан акчага биздин ДНКбыз кадимкидей реакция кылат. Реакция кылат дагы, карачы, акча түгөнүп баратат, ачка калабыз, эми балдарыбыз дагы ачка калат, биз жабыркап калабыз деп, биздин денебиз кадимкидей ошол түгөнүп бара жаткан нерсеге реакция кылат. Анткени 100 жыл мурун биздин тайнебиздин, чоң тайнебиз же чоң энебиз түгөнүп бараткан тамагына же түгөнүп бараткан акчасына ушундай реакция кылган. Именно ошол реакция, ошол страх бизде калып калгандагы азыркы убакка чейин биз
барып ой келет дагы. Мисалы мен бүгүн зарплатам түгөндү же акчам түгөндү, эртең дагы келет деп билебиз. Бирок билсек деле бизге таасирин 95% таасир берген биздин именно кандагы реакциялар козголуп турат. Жат ачка калба түгөнүп калат дейт, анан бизде страх пайда болот. Акчам калбай калат деген. Көрдүңүздөрбү, ушул сыяктуу биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эмне кылсак деле именно ушундай реакцияларды биз эмне кылабыз? Именно ушул методиканын жардамы менен өзгөртөбүз. Өзгөртсөк болот экен. Анткени мен сиздерге азыркы бере турган методиканы айтмакмын. Бул абдан терең методика. Илимдин жетишкендиги. Мисалы биз кайсы бир убакта жана ошондой эле сиздер үчүн эң керектүү, эң маанилүү нерсе бул жандуу жолугушуу, жандуу бүтүрүү кечеси. Бул эң маанилүү, анткени миң уккандан бир көргөн деп кечээ эле жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз жандуу тренинг өткөрдүк. Ошончо окуп, ошончо иштесек дагы жандуу нерсеге албетте эч нерсе жетпейт. Биз атайын трансформация курсунун бүтүрүүчүлөр үчүн жандуу жолугуш өткөрөбүз. Ал жакта разбор, практикалар болот жана ошончо убакыт онлайн бири-бири менен иштеген группалаштар бири-бири менен жолугуп сезишет энергияларын. Өзүңүздөрдүн сезимдериңизди ал жакта андан бетер көтөрсөңүздөр болот. Ал эми бул трансформация 9-потогунун бүтүрүүчүлөрүнө мен атайын тоодо ретрит уюштурууну чечтим. Аны дагы көрөбүз, кайка барабыз. Пока сиздер менен жаратылышта ретрит болот. Ошого даярданып жатабыз. Эми келиңиздер. Мен сиздерге точка А жөнүндө айтып кетсем. Так, караңыздар. Трансформация курсунун баалуулугу абдан жогору. Сиздер ойлоп атышыңыздар мүмкүн, көпчүлүк айтып атышат, 12 000 сом бул кымбаттап кетиптир деген. Ал биздин болгону эле биздин мээбиздин программасы. Мен жана сиздерге айтып кеттим, 12 000 сом бул, мындайча айтканда, 12 000 сом менен сиздер жашооңуздарда мынчалык чоң результаттарга жетпейсиздер эч качан. Өзүңүздүн деле азыр колуңузда 12 000 сомуңуз бар, Бул 12 000 сом сиздин чөнтөгүңүздөгү акча кайсы убакка чейин жетет деп ойлойсуз? Комментарийди үйгүзүп коеюн, Сиздин чөнтөгүңүздө 12 000 сом болсо, канча убакытка жетет? Бул болгону сиздин мээңиздин эле программасы. 12 000 сомуңуз көп болсо, бир 15 күндөн кийин түгөнөт. Ал акчанын кайда кеткенин сиз билбей эле каласыз. Ал эми бул жакта сиз 12 000 сом менен алган программаны, сабакты, бул жакта 3 күндө да сиз өмүр бою колдонгонго болот. Азыркы убакта 12 000 сом акчанын баркы кеткен заман. Негизи эле акча бул тез эле жок болот. Эгерде сиз ушунчалык ниет кылып, жаратканыман сурап, о жаратканым мага ушундай бир жашоонун, мен кайсы бир убакта о жараткан мага жашоонун бир ушунчалык жыргалчылыгын берчи, мага ушунчалык мага жашоонун жакшы жактарын берчи, мен бактылуу болуп жашайынчы, жан дүйнөмдө тынчтык болсунчу, жолдошумду сүйүп жашаганга, балдарымды сүйгөнгө, ыраазы болуп жашаганга, тапканымдын берекелүү болушуна, ден соолугумдун чың болушуна мага мүмкүнчүлүк берчи, мага деп ушунчалык мен жаратканыман таң атпай саат 5-те туруп алып туранчумун. Бир күндө жакшы көйнөк алсам, көйнөгүңүздү сиз канча убакыт кийесиз? Көп болсо 2 жыл кийесиз, көп болсо еще кийсеңиз да, кийбесеңиз жок. Туура? Эгерде сиздер ушундай жашооңуздарды өзгөртүүгө абдан аракет кылсаңыздар, анда 12 000 сом бул эч нерсе эмес. Анткени биздин бул курска катышкан абдан көп катышууларыбыз бар. Алар чындыгында биздин бул курсту 12 000 эмес, миллионго баалашат. Заткан эже, сиздин бул курсуңуз
12.000 сом эмес, миллион сомдук курс турбайбы? 12.000 сом деген бул бир болбогон эле акча болот турбайбы? 9.000 сом болчу буга чейин. Канча күн болот, канча күн, саат канчада башталат? Ошолордун баары мен азыр сиздерге айтып берем, Трансформация курсу сиздер менен чогуу 60 күн бою 15 апрелде башталат, 15 июнга чейин жүргүзүлөт. Буюрса 15 июндун нар жак бер жагында сиздер менен биз жандуу жолугушуу кечесин өткөрөбүз. 60 күндүн ичинде сиздер сакталган Атайын Телеграм каналындагы практикаларды алып өз алдыңыздарча жасайсыз. Жана андан сырткары сиздерге ар бириңиздерге куратор берилет. Группага куратор берилет. Мисалы, бир группада 40-50 адам болсо, ал жакта бир куратор болот. Сиздин колуңуздан жетелеп именно курстун этегине чейин сизди алып барат. Бул жакта айтып атат, трансформацияга катышкан результат сонун болду, ойлонбой катышыңыздар. Да, чындыгында ар бир сөзүңүз, ар бир сурооңуздар жоопсуз калбайт. Эмнеге дегенде, өткөрөм деп айттыңыз дейт. Мен өзүм кайсы бир убакта ушундай психологический курстарга катышканымда бир суроомо жооп таба албай жарым жыл жүргөн убактым болгон. Бул эмне болот экен? Муну кантсе болот экен? Мисалы, мен бүгүн муну көрдүм. Бул эмне деген кандай? Деген суроолорго мен бир дагы жооп ала албай абдан кыйналгам. Ошондуктан сиздерге бул жакта биз сопровождение с куратором в течение 60 дней, 60 күн бою сизди куратор сопровождение кылат. Күн түн дебестен каалаган убагыңызда сообщенияңызды алып жазасыз, сизге менеджер, куратор жооп берет. Бул жакта бизде номериңиздерди калтырыңыздар, сиздерге жооп берем деп атат. Курска жазылуу үчүн сиздер өзүңүз наставник болгону 30 миңдик сабакка чамат. 30 миңдик эмес, 300 миңдик алды. Директке номериңиздерди калтырыңыздар, биздин менеджерлер сиздер менен байланышып, курсту сиздерге сунуштап, сиздерге жардам берет. 30 күндүк жашоо өзүгүнө катырган. Разымын деп бул жакта чындыгында жазып атышат. Да, шерик менен иштешебизби дейт. Да, чындыгында ал жакта сиздерге биз шерик беребиз ар бириңиздерге. Шерик менен сиздер 2 менен 3 шерик менен иштешип, өзүңүздөргө разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Мен үйрөтөм ал жакта. Жана ошондой эле андан сырткары мен 60 күндүн ичинде жумасына понедельник, пятница күнү сиздер менен байланышып, түз эфирге ушундай болуп чыгып алып, сиздер менен чогуу отуруп алып, 5 саат бою элестетиңиздер, 5 саат бою мен өзүм жеке ар бир катышуучуну эфирге чакырып алып, диагностика жасайм, мини разборлорду жасап берем. Ар бириңиздер менен сүйлөшөм. Арба сиңдим, ыраазымын, сыймыктанам, ден соолук курсуна катышып келип жатат. Аллахым сурап жатам. Да, азаматсыз менеджери болом дейт бул жакта. Менеджерлер номериңиздерди именно комментарийде калтырсаңыздар дагы болот. Менеджерлер сиздер менен номериңиздерди алып байланышат. Жана ошондой эле эгерде сиздер мына караңыздар, бөлүп төлөө боюнча айтып берейин, 30 миң сомбу же 300 миң сом. Караңыздар, бөлүп төлөө боюнча эми караңыздар, биз эгерде бул жакта азыр даяр болгон болсо, мен сиздерге экранга чыгарып берейин бөлүп төлөө боюнча. Так, пока жок экен. Пока жок. 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 10-cu. Да. Так, бөлүп төлөө боюнча схема пока келеле экен. Схема келгенде мен сиздерге схеманы бул жакка түшүндүрүп берем. Ошондо дагы сиздерге түшүнүктүү болот. Ал эми пока угуп туруңуздар. Очень внимательно көңүл коюп угуңуздар. Бөлүп төлөө боюнча 60 күндүк трансформация курсу 12 миң сом турат. Сиздер ушунчалык каалап ниет кылган үчүн
жаратканын бизге дагы орозодо жол бошоткула, мүмкүнчүлүк бергиле деди окшойт. Биз мындай чечим чыгардык. Сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк. Караңыздар. Апрелдин 25-ине чейин 6000 сомду биринчи 2000 сом менен 15 апрелге чейин 2000 сом төлөп броньдоп катышып баштасаңыздар болот. 25 апрелге чейин 4000 сомду төлөп апрель ичи 6000 сом төлөйсүздөр. Бул бир айга 6000 сом төлөгөнгө болот деген мүмкүнчүлүк. Ал эми экинчи айга дагы 6000 сомду төлөп койсоңуздар болот. Мисалы кантип? Экинчи айга бөлүнгөн, мисалы майдын 15-ине чейин дагы 2000 сом төлөп, майдын 25-ине чейин 4000 сомду төлөп, ошентип майдын 25-ине чейин 12000 сомду бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бирок эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда толук төлөгөнгө аракет кыла бериңиз. Сөзсүз эле шарт менен эмес. Анткени сиз канчалык эртерээк төлөп бүтүп койсоңуз, өзүңүз бул жактан тынчыраак отурасыз дагы, төлөп койдум, болду дейсиз дагы, тынч отуруп, практикалар менен кеңири отуруп иштей бересиз. Түшүнүктүү, Анан 25-инде майда, 25 майда сиздер трансформация курсуна толук төлөп бүткөн соң, биз толук төлөгөндөрдүн ичинен лотерея ойнотобуз. Бул гана эмес. Разымын, мүмкүнчүлүккө рахмат, как раз керек болуп атты эле дейт. Сонун рахмат, Аллах разы болсун. Рахмат, разымын Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн да. Эми караңыздар. 25-нде сиздер толук төлөмдү, 25 майда толук төлөм жүргүзүп бүтөсүздөр. 26 май күнү биз Турцияга путевка лотерея ойнотобуз. Трансформация курсунун ичиндегилерге путевка, ким толук төлөм жүргүзсө, Турцияга 2 адамга путевка береке берилет. Түшүндүңүздөрбү? Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун белек. Эгерде сиздер ушунчалык ниет кылып трансформацияга катышсаңыздар, андан дагы сонун белек. Бул Турцияга путевка 2 адамга, мисалы үй бүлөңүз менен, жолдошуңуз менен барсаңыз болот, же жубайыңыз менен барсаңыз да болот. Көрдүңүздөр, Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү аласыздар. Албетте, биринчи орунда бизде эч качан максат койгондо сиздерден суранам. Эч качан акчаны койбоңуздар. Акча, чындап айтканда, бул биздин курал, бизге колдончу эле курал. Мисалы, тамакты аралаштырбайсыңбы же тамак жасабайсыңбы десе, мисалы, сиз үйгө келдиңиз, курсагыңыз ачка. Тамак жейли десиз, курсагым ачка, продукты жок деп отура бербейсиз, туурабы? Сиз болушунча продукт алып келип тамак жасаганга аракет кыласыз. Ошол сыяктуу эле бул дагы биздин акча болгон эле жаратканында берилген бул рызык эле. Бул эчтекени чече турган нерсе эмес. Эң биринчи кезекте бул биздин каалообуз, биздин ниетибиз турат. Эгерде сиздин ниетиңиз ушунчалык күчтүү болуп, эгерде сиздин каалооңуз ушунчалык күчтүү болсо, анда сиздин жашооңузга акчалар өзү эле табыла берет. Мындай нерселер биздин жашообузда, биздин практикада, биздин сабактарда абдан көп. Жана дагы результаттар аябай сонун. Мен трансформация 8 курсуна катышканмын. Результаттарым аябай сонун, жан дүйнөм тазарып, ийгиликтерге жетишип, жашооң жакшы тарапка өзгөрөт. Аллахым жана Азаттыгым ыраазы болсун да. Караңыздар, бизде именно мына отзыв жазып аткандар, булар биздин трансформация 8 курсунун катышуучулары.
Трансформация 8 курсында бизде 200дөн ашуун адам катышкан. Эми караңыздар. Жакшылыктар миң эселеп кайтсын дейт. Разымын сизге. Ассаламу алейкум. Да, бизден Өзбекстандагы окуучубуз бар, да. Эми буюрса ушул эле курсту мен дагы жаңылайм дагы. Күзүндөсү бул курстун баалуулугун мен абдан көтөрөм. Себеби дегенде бул бойдон мындай акчага бизде мындай да канчалык арзан болсо дагы да арзан болсо дей беребиз. Ошондуктан азыркы убакта мүмкүнчүлүк болушунча окуп калыңыздар. 12 000 сом бул абдан сонун баа. Бул курстун баасы бар 50 000 сомго чейин көтөрүлө турган курс. Мисалы мен кайсы бир убакта психологияда окуп эле жүргөнмүн. Ал убакта мен психологиялык курстарды 70 000, 80 000ге сатып алчумун. Жылына 70 000, 80 000 төлөп. Анан бир жолу случайно интернеттен көрүп калдым, бирөө айтып атат, мен 2 айлык курсту 200 000ге сатып алдым десе ойлогом да. Жинди окуп 200 000ге да окуйбу деп. Себеби дегенде мен Москвада окуп жүргөндө МГУга бир жылга 250 000 рубль төлөп окушчу. Мен үчүн көрсө, ойлоп көрсө, мен ошол студенттик кезде мен үчүн ал кезде мен студент кезде канча эле зарплатам? 10 000 эле. Мен 10 000 рубльды айына алып жеткирип окучумун. Бирок ошол эле учурда МГУнун контрактниктери бар эле 250 000 сом төлөп окуп эле. Мен төлөйт элем мен деле, бирок азыраак эле 20-30 000 төлөйт элем анча-мынча расходторго. Ошондо дагы жанагы бир дагы экзаменге акча бербейин ал жакта. Бир экзамен $100 турчу. Жанталашып экзаменге акчамдын жоктугун көрдүңүздөрбү? Пайдасы. Жанталашып мен акча төлөбөйм деп окуп 250 000 сом төлөгөн студенттерге караганда менин билимим жогорураак болгон. Мен аларга караганда көбүрөөк окуп, өзү менен иштеп, тез эле жумушка орношуп кеткен. Көрсө менин тияктан калып калган бедное мышлением калып калган экен. Андан көп өтпөй эле мен дагы жаратканымдан ушунчалык, көрдүңүздөрбү, акча чечпейт. Мен жаратканымдан ушундай результатка жеткирчи, мындай результатка жеткирчи, пожалуйста, мен жараткан, мен сенден суранам деп суранып жатып, өзүм 250 000 сомго бул практикаларды сатып алганымды билбей калдым. Көрдүңүздөрбү? Акча эчтекени чечпейт. Кеп биринчи ниетте, анан максатта. Ошондуктан кымбат деген бул болгону менин эле комфорттон чыга албай жаткан программасы. Так, 8 окудум эле дагы, бирок дагы окугум келип жатат. Түз эфир болуп жатат дейт. Разымын. Так, келиңиздер, анда биз акырындан дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Трансформация курсуна катталуу менин директиме же азыр ушул жерден эле түз эфирде жазсаңыздар болот. Номериңиздерди калтырсаңыздар, сиздер менен менин менеджерлерим бул жакта отурушат. Сиздер менен байланышып, сиздерди трансформация курсуна катталууга жардам берет. Көп элдин жашоосун жакшы жака өзгөртө бергениңе, бизге ушундай баага сабак бергениңе 1000 мертебе ыраазычылык билдирем. Да, ошентип атып мен чындыгында Академия мастер разборовдон окуп жатып миллион сом коротуптурмун. Азыркы убакта мен миллиондон даже ашык кетиптирмин. Себеби дегенде кечеги сиздерге өткөргөн жандуу тренинг, 500 сомдук тренингке биз Россияга, Москвага, Сочиге, ар тарапка барып жандуу окуйбуз. 3 күн, 5 күн, бир жумага чейин окуйбуз. Элестетиңиздер, биздин барып келген жол киребиз эле 100 000 болот. Биздин барып төлөгөн акча 100 000, 150 000 болот. Биздин бир эле азыркыдай тренингке барып келгенибиз эле 200 000 рубль болот. Бирок мен түшүнбөйм, ошол акчаны жаратканым мага каяктан берди, кантип келди, мен ошол акчаны кантип таптым? Анткени менин каалоом ошондой тренингке баргым келгендиктен жаратканым мага акчаны деле бере берет экен, курска окуш үчүн акчаны деле бере берет экен. Ошол миллиондор каяктан келгенди эле өзүм түшүнбөйм. С чем это связано? Что связано?
Түшүндүкпү? Вот, көрүңүздөр. Эми бул жактан биз дагы мен эртең толук төлөмүн окуйм да. Еще толук төлөм жүргүзгөндөр үчүн караңыздар, эмне белекке берилет сиздерге. Толук төлөм жүргүзгөндөр үчүн бизге 15 апрелге чейин эгерде 2 күн калды, 3 күн калды ладно. 15 апрелге чейин эгерде сиздер толук трансформация курсуна толук төлөм жүргүзсөңүздөр, анда жанагы бонустук практикалар өмүр бою сизде калып келет. Бул биринчи белек. Экинчи белек, жашоо өзөгү 5 потогундагы бүтүрүүчүлөрдүн записи толугу менен сизге 60 күн бою жеткиликтүү болот. Жана ошондой эле 4 сферадагы мини курс бар. Ал дагы сиздерге белекке берилет. Эгерде сиздер толук төлөм жүргүзбөстөн бронь кылып бөлүп берсеңиздер дагы сиздер үчүн 4 сфера боюнча мини курс сиздерге белекке берилет. Мен дагы окуйм, сиз менен чогуу болом. Ага, абдан сонун. Эми кийине бир аз карап туруңуздар. Мен бул жактан дагы бир программаны чыгарып алайын. Вот программа келди. Так, сохранить фото. Вот. Караңыздар. Мына бөлүп төлөө боюнча бул жактан карап сохранить этип алсаңыздар болот. Мына бөлүп төлөө 12 000 сом курстун баасы 6 000 сом биринчи айга, дагы 6 000 сом экинчи айга. Көрдүңүздөр, 2 000 сом 15 апрелге чейин, 2 000 сом 15 апрель майга чейин, 4 000 сом 25 апрелге чейин, 4 000 сом 25 майга чейин толук төлөм жүргүзгөндөр үчүн Турцияга путевка. Так, давайте мен бул жерден комментарийди өчүрүп турайын, чтобы сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн. Көрдүңүздөрбү бул жакта бөлүп төлөө 26 май толук төлөм бүткөн соң Турцияга путевка ойнотобуз. Сонунбу? Көрдүңүздөрбү? 12 000 сом бул өтө эле мындай жатканда караганда арзанбы? Мен сиздерге ар бириңиздерге мини разбор диагностика жасап берем. Кураторлор сиздердин аркаңыздан саламатсызбы же кандайсыз, жакшысызбы, иштеп атасызбы деп ар бир сурооңуздарга жооп берет. Бөлүп төлөө каралган. Ретрит жандуу жолугушуу көрсөтүлгөн. 60 күн бою өзүңүздөр менен иштесеңиздер болот. Биз бул курсубуз болгону башында 30 күн болчу. 30 күн болгондо баасы 8 000 болчу. Андан кийин 45 күн кылдык. Анда 9 000. Азыр 60 күн 2 айга бөлдүк. 12 000 сом бул өтө сонунба. Андан сырткары сиздер өзүңүздөр психолог болосуздар. Мындайча айтканда сиздерге психологдун барып жардамы кереги жок. Эгерде биздин классикалык психологко барсаңыздар, сиздер наоборот аларды үйрөтөсүздөр. Анткени менин курсума келгендер булар эң терең, ушунчалык терең иштегендиктен алар мындай адамды карап туруп эле уже билет эмнесинде көйгөй, эмнесинде проблема экен. Любой адам менен өзүнүн үй бүлөсүндө бул курсту бүткөндөн кийин сиз эмне аласыз? Сиз энергияңызды жөндөн эле корото бербейсиз. Жашооңуздагы бардык результаттарга оңой эле карайсыз. Жана ошондой эле бүгүн биздин сиздер менен өтө турган перезагрузка, жаңылануу именно ушул трансформация курсунан өткөндөр мындайча оңой эле мен билем деп калышат. Перезагрузка ал жакта полная перезагрузка, полный жаңылануу, толук жаңылануу болсо болот. Бул биринчи гана уровень. Түшүндүк, Эми давайте мен сиздерге эң сонун нерсени айтып берейин азыр. Точка А. Точка А деген эмне? Точка А деген бул, жакшылап көңүл бөлүп угуп туруңуздар. Точка А деген бул биздин азыркы жашап жаткан жашообуз экенин баарыбыз тең билебиз. Анткени баарыбыз тең окуп, билип, уже психологиянын курстарын төрү менен окуганбыз. Билебиз. Бирок ушул точка азыркы жашап жаткан жашообуздан, ордубуздан жылалы десек эле, бизге түрдүү каршылыктар тоскоолдук кыла берет. Кантип ордубуздан жылышыбызды билбейбиз, каршылыктарга баш ийе беребиз. Акчам жок, үйөм мындай, тиги мындай.
ушундай толгон токой бизде жашоодо каршылыктар толтура. Точка А деген биздин тектеги келген программадан же биздин балалыктан ата энеден алган тарбияны карап келгенде сиздер эмне деп ойлойсуздар? Кубанычбек Кызакмыр, мен сизди сагынбайт. Мен баарыңыздар сагындым. Буюрса жакында трансформациядан көрүшөбүз. Айтыңыздарчы, биздин уникалдуу азыркы сиздер менен иштеп жаткан программадагы точка А деген бул эмне? Эмне деп ойлойсуздар? Сиздердин оюңуздар боюнча точка А деген эмне? Кантип түшүнөсүздөр? Бул эмне точка А деген? Ойлонуп көрүңүздөр, точка А деген бул эмне? Кана жазыңыздарчы, комментарийге жазыңыздар. Сиздер точка А деген эмне бул? Биз кечээ жолугушууда именно ушул боюнча эң этегинде жаңылануу практикасын жасадык. Биз ал жакта энебиздин мындайча айтканда жолунан, төрөлүү жолунан атабызга бардык. Бирок көпчүлүгү айтып жатышат, мен ал практиканы түшүнгөн жокмун. Түшүнгөндөр болду, бирок өтө аз. Бул жерде түшүнүп деле кереги жок. Адамдар түшүнгүсү келе берет, бирок түшүнүп деле кереги жок. Бирок бул жагыбыз түшүнөт, баарын кабыл алат, түшүнөт. Точка А деген бул биздин азыркы жашообуздагы болуп жаткан нерсе, бар нерсе бул биздин апабыз. Апабыздын сүйүүсү, мээбиздеги комфорт. Биз апабыздын кучагына киргенден кийин, апабыздын жылуулугун алып жаткан убакта биз башка эч нерсени каалабайбыз. Бизге апанын сүйүүсүнөн, апанын жылуулугунан башка эч нерсе керек эмес. Бул биздин точка Абыз, комфорт. Ал эми точка Б бул эмне? Точка Б бул биздин атабыз. Биздин жашоодогу результатты бере турган биздин атабыздын энергиясы. Эгерде сиздер кандайдыр бир себептер менен ата энеңиздердин ортосундагы мамилени кабыл албаган болсоңуздар, экөөнүн бири-бирин капа кылганын көргөн болсоңуздар, демек сиздер байкуш апам же байкуш атам деп ушул убакка чейин алдыңыздарга койгон максатыңыздарга жете албаган болсоңуздар, анда дагы деле апаңыздарды аяп, апаңыздардын кучагында отурган болосуздар. Атаңыздарга барбай жаткан болосуздар. Биз именно жаңылануу практикасында, тренингде апабыздан төрөлүп, апабыздын жолунан жөрмөлөп, мозг. Биз эмне бардык нерсени эмне үчүн жасайбыз? Мээ үчүн, мээ кабыл алып түшүнүү үчүн. Кайра жаралуу деген сыяктуу биз жаралган жокпуз дүйнөгө. Биздин мээбиздин программасын жаңыладык. Жаңыладык. Именно ошол апабыз аркылуу биз төрөлүп, атабызга барып, мындайча айтканда, азыркы жашообуздан точка Адан, апабыздан, Б атабыз, өзүбүздүн азыркы жашообуздан атабызга, точка Бга бардык. Барып, атабызды кучактап, ошол жерден атабызды кабыл алдык. Точка бул биздин эң чоң жашоодогу максаттарыбыз. Миллиондорубуз, биздин жаркыраган, өзүбүз каалаган үйлөрүбүз, жаркыраган машиналарыбыз, биз каалаган чоң акчалар, жакшы мамилелер, результаттар бул биздин ата. Мен дайыма трансформация курсунда айтам. Процесс бул апа.
результат бул ата. Эгерде сиздин жашооңузда результат оңойлук менен келбей жаткан болсо, канчалык аракет кылып результатка жетпей жаткан болсоңуз, демек сиз атаңызды кабыл албаган адамсыз. Атаңыздын улуктугун кабыл албаган адамсыз. Бирок сиз өзүңүз жакшы көрүп, мен атамды жакшы көрөм деп жатсаңыз деле, бирок атаңыз менен апаңыздын мамилесин кайсы бир убакта көрүп, апаңыз атаңызды кабыл албай жатканын көрсөңүз деле, сиз оңойлук менен кабыл албайсыз. Анткени көрүнүп жатамбы Instagram? Анткени биздин апабыздын жолдошун кабыл албаганы, биздин апабыздын программасы биздин гендер аркылуу бизге келет дагы, биз дагы апабызга окшоп биздин атабызды кабыл ала албайбыз. Биз дагы апабызга окшоп биздин жолдошубузду кабыл ала албайбыз. Мамилебиз келишпейт жолдошубуз менен. Себеби дегенде биздин апабыз кандай болсо, биз кыздар ошондой болот. Биздин атабыз кандай болсо, биздин апаларыбыз дагы ошондой болот. Ай-яй-яй. Бул жакта Instagram өчтү, бул жакта сбрасывается. Не кылсак болот? Telegram, пожалуйста, кичине күтүп туруңуздар, мен бул жактан Instagramды жаңылап алайын. Ай-я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 й. Так. Мен суранайын бул жактан кирип туруп, сохранить этип койгула деп. Так. Срочно сохраните. Месtadan дагы эфирди. Азыр бир аз күтө туруңуздар. Сиздер менен биз практика жасайбыз жаңылануу боюнча. Анан буюрса сиздер менен разбор өтөбүз, Кундуз Instagramга кирип көрчү, мени ыргытты, жанагы түз эфир сакталбай калды окшойт. Кирип көрсө. Болот, хорошо, макул. Хорошо, макул. Так, сохранить эткенге болот, дейт эми. Так. Кантип төлөөгө болот? Бул жакта сурап атышат. Телеграмга дагы данныйларды жөнөтүп койсоңуздар болот. Администратор кыздар, Зина Телеграмга жөнөтүп койсоң болот, кантип төлөөнү. Так, создать новый контакт. Существующий. Сиздерде ушундай Инстаграмдан көйгөйлөр болуп жатабы, же болбой эле жатабы? Как правильно себя вести? Так.
Азыр Инстаграмга кирейин. Нет. Мгм. Так. Мгм. Инстаграм. Кайрадан кириңиздер. Бөлүп төлөө жолдору бул жакта бизде М-банк бар, Одинг бар, Элсон бар, Оптима бар, Россиядан Тинькофф банк бар. Түрдүү төлөө жолдору болот. Эгерде мисалы Европадан төлөгөндөр бар, бизде Америкадан төлөгөндөр бар. Эгерде ушул жактан төлөйм десеңиздер, Кореядан төлөгөндөр бар, Кытайдан төлөгөндөр бар. Алар вот именно Optima Visa картасы ушул жакка төлөсөңүздөр болот. Түшүнүктүү, э? Вот точка А эмнекен? Баарыбыз тең эле апабыздын ишинен төрөлгөнбүз. Биз именно ушул жаңылануу практикасын жасап жатканыбыздын себеби не потому, что мы сошли с ума, а потому, что биз мээбизге өзгөрүү киргизип жатабыз. Биз именно ошол жаңылануу практикасын жасап жатканда мээбиз ойлойт: мен кайра төрөлдүмбү? Мен мисалы 45, мен 43-кө чыктымбы? Мен 43 жаштагыдай жаңы болуп төрөлдүм. Дейт дагы ме именно ошол моменттеги жаңы өзүбүздүн жапжаңы экенибизди эстейт. Именно ушул эски программаларды ошол жакта калтырып, жашооңо, жаңы жашоого келгенге аракет кылып. Ошондой биздин мээбиздеги программаны жаңылайт. Инстаграм саткан көрүп турганыма абдан кубанычтамын дейт. Нурсуит. Нурсуит окшойт, э? Нурсуит. Нур дейт. Сонун. Анда эмесе азыр биз сиздер менен акырындан кошулуңуздар. Инстаграм мен жакшы болуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюңуздар. Сиздер менен биз азыр бисмилла деп туруп практика жасайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз бир аз узагыраак болду. Буюрса азыр практикадан кийин анан разбор, диагностикага кирип кетебиз. Хорошо? Бул жерде сурап жатышат да, 300 000 сомдук сабагыңыз качан башталат, 500 000 сомдук сабагыңыз качан башталат деп. Менин бир разборумдун баасы 100 000 сом турат. 100 000 сомго дагы мен разбор жасаган күндөрүм болгон, жасайм дагы. Себеби дегенде адамдын энергиясы бул эң кымбат нерсе. Биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, биздин ар бир ойлогон оюбуз ошончолук кымбат баалуу энергия. Анан элестетиңиздер, мен бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнгө, бирөөнүн жашоосуна билим берип, именно ошол адамдын жашоосунун өзгөрүшүнө өзүмдүн энергиямды кошуп, салымымды кошуп жатам. Демек, мен ал нерсеге дагы эмне алышым керек? Обмен, бартер алышым керек. Эгерде мен бартер албасам ал нерсеге, мисалы, разборду мен сиздерге арзан эле жасап койгон болсом, эртеңки күнү мен ден соолугумдан кетем. Эртеңки күнү мен ар тараптан аксайм. Анткени мен ушул убакка чейин башында жаңы мастер разборов болуп жүргөн кезимде ал моментте менде түрдүү страхтар бар эле, түрдүү түшүнүксүз программалар бар эле. Мен башкаларды спасать этүү максатында да кымбат болуп калат дебесин, разбор кымбат дебесин деген страх менен бир разборду 5 000ден жада калса 3,5 миңден акция менен жасаган моменттерим болгон. Ошол убактагы разборума келгендер дагы көп болушу керек. Анан 7 000ге котордум, анан 8 000ге котордум.
Анан 15.000'ge котордум. 15.000'den de жасап жүрдүm. Азыркы убакта менде bir разбор 100.000 сом турат. Бирок 100.000 сомдук разбор бул болгон 2, 3, 4 сааттык эле разбор. Сиз мага келесиз, айтасыз. Менин жолдошум менен болгон мамилем начар. Же дагы бир көйгөй, же бир максат менен келесиз, мен сизге 3-4 саат разбор кылам өзүм. Сиз эчтеке кылбайсыз. Жөн гана карап отурасыз. Мен сизге суроо берем, мындайча айтканда, сиз үчүн бар мен жасайм. Бирок сиздин энергияңыз менен менин өзүмдүн энергиямды жасайм. Bir разборду 4 саатта 100.000 сом төлөп кете бересиз. Ошого жараша бирок результатты да аласыз. Бирок мен результатты эч кимге гарантия бербейм. Мен сизге ошол нерсе керек, сиз ошол нерсеге өзгөрүүгө даярсызбы? Мен сиздин, конечно, чыныгы максатыңызды табам, истинная причинаңызды табам. В чем проблема? Ошол жактан разбордон тапканга аракет кылам. Мындайча сиз менен абдан терең иштегенге аракет кылам. Бирок бир эле разбор эч качан жетишсиз болот. Бир эле разбор менен аңтар теңтер кылып жашооңузду башынан этегине чейин өзгөртө албайсыз. Сизди өзгөртөсүң деп сизге эч ким айтпайт. Биз болгону пендебиз. Биз эч кимдин жашоосун өзгөртө албайбыз. Биз өзүбүздүн колубуздан келген методика менен, мисалы сиз деле врачка бардыңыз. Врач сизге операция кылды, дарысын берди, текшерди, баарын жасады. Бирок врач сизге гарантия бербейт. Туура, сиз айып кетесиз деп айтпайт. Врач өзүнүн колунан келген нерсени жасайт, бирок айыгып кетиш бул жаратканымдын колунда. Ошол сыяктуу эле биз да колубуздан келген нерсени жасайбыз. Бирок сиздин результатка жетишиңиз, сиздин бактылуу болуп абдан сонун жашап кетишиңиз бул жаратканымдын колунда. Ошондуктан сиз ниетиңизди түздөп, ниетиңизди күчтүү кылып келишиңиз керек. А ниет бул кайдан чыгат? Ниет бул биздин жан дүйнөбүздөн чыгат. Ниет бул биздин жан дүйнөбүз менен жаратканымдын түз байланышы болот. Ошондуктан биздин ниетибиз канчалык күчтүү болсо, таза ниет болсо, чыныгы ниет болсо, орундалат ошол нерсе. Ошондуктан бирөөдөн көрүп келген результат эмес, бирөөнүн машинасы бар, мен да алам эмес. Өзүңүздүн чыныгы жан дүйнөңүз каалап келген результат болуш керек. Өзүңүз чыныгы дүйнөңүз менен үйгө жашаганды каалашыңыз керек. Ал үйдөн сиз ушунчалык бактылуу болушуңузду каалашыңыз керек. Ал үйдө сиз үй бүлөңүз менен бактылуу болушуңузду, балдарыңыз менен бактылуу болушуңузду каалашыңыз керек. Мисалы сиз айтышыңыз мүмкүн, мен жолдошум менен жашап тажадым. Мен жолдошум менен ажырашып туруп, бактылуу болуп, өзүнчө үйдө жашагым келет десеңиз, мен сизге разбор жасабайм. Анткени мен эч кимди атасыз калтыргым келбейт. Эч кимдин үй бүлөсүн ажыраткым келбейт. Мен жараткандын алдында такыр туура эмес иш кылам. Жаратканымдын алдында мен күнөөлүү иш жасап, эртең жооп бергим келбейт сиз үчүн. Мен только экологично гана иштейм. Бизде ошого үйрөткөн. Именно баланс закону бизде иштейт, баланс. Мен сизге бүгүн жамандык кылсам, эртең мага келет. Сизге туура эмес нерсени жасасам, эртең мага келет. Ошондуктан мен баланс законун строго кармаганга аракет кылып жашайм. Жана ошондой эле сиздерге дагы сунуштайм. Так, бул жакта дагы биздин программаларыбыз бар эле, карап көрөлү. Сель. Так, хорошо, бүтүптүр. Бизде именно ушундай точка А, точка Бга жеткендер абдан көп. Акыркыны айтып коюңузга уруксат бериңиздер. Бизде мисалы өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, мен Инстаграмдан точка Асы Москвада жүрүп, кыйналып жүргөн, бирок кыргыз именно биз менен иштегенден кийин, ушул именно ушул сиздерге трансформация курсу менен иштегенден кийин, ой башым азыркы убакта
Кыргызстанга келип, балдарынын жанында, балдарын чогуу, балдарын кучактап жашап, бактылуу болуп жашап калган айымдар бизден деп кездешет. Жана ошондой эле биздин результаттарыбызды караганда миңдеген мисалы трансформация 7-курсунда бир кызыбыз келди, башым ооруп, башымда шишкам бар, жан дүйнөм тынч эмес, ушинтип келди. 45 күн өтүп электе эле ал кызга врачтар диагноз койгон экен: сен төрөбөйсүң, болду, бүттү деп. Сен уже төрөбөс болдуң. Өзү менен иштеп жатып эле, сиздерге трансформация курсун көрсөткөндөй эле программа менен иштеп жатып, курс бүтө электе эле боюнда болуптур. Азыр ал кыздын боюнда бар, аты бурулган. Жана ошондой эле ден соолугу дагы өзүндө келди. Разбор алгандан кийин практикаларды жасап турушабы дейт. Ооба, конечно, разбор алгандан кийин сөзсүз түрдө практикаларды жасап туруу керек. Эгерде сиздер 3000 сомдук наставничество программага келсеңиздер, анда 3 ай бою мен сиздерге 300 000 төлөйсүздөр. Бөлүп төлөйсүздөр, мүмкүнчүлүккө бөлүп төлөйсүздөр да. Ал жакта наставничестводо мен сиздер менен иштеп, программа конкретно ушул трансформация сыяктуу эле 4 күн түстүү практикаларды берип, өзүңүздөр да иштейсиздер, мен да сиздер менен иштейм, жеке жолугам, разборлорду жасайм. Ар тараптан иштейм. Так, караңыздар. Түшүндүк, кандай сурооңуздар бар? Давайте тест суроо берели дагы, анан немеге өтөлү. Практика. Жолдошумдун ден соолугуна таасир болобу дейт. Жок, сиз жолдошуңузга эч кандай таасир бере албайсыз, анткени жолдошуңуз сизден чоң. Иерархия закону боюнча такыр туура эмес. Давайте көзүбүздү жумабыз. Эрхан. Мен макбугумду берип койчу, пожалуйста. Эч жак. Фокусту балдарыма өзгөрүшүнө коюп курсту окусам болобу дейт. Албетте, сиз иерархия закону боюнча биз балдардын жашоосун өзгөртүүгө толук акыбыз бар, өзгөрүүсүнө таасир эткенге толук акыбыз бар. Анткени биздин балдарыбыз бул биздин программабыз. Биз, мисалы, жан дүйнөбүз тынч эмес болсо, балдарыбыз эле тынчыбайт. Мисалы, биздин жан дүйнөбүз ооруп турса, балдарыбыз ооруй берет. Биздин балдарыбыз болгон эле биздин жан дүйнөбүздөгү программа, ички дүйнөбүздөгү программаны балдарыбыз көрсөтөт. Үй бүлөм өзгөрөбү. Сиз көрдүңүзбү, фокусуңуз башка жакта. Өзүңүзгө буруңуз фокусуңузду, мен сизге сунуштайм. Өзүңүзгө буруп, өзүңүз өзгөрөсүз, биринчи, анан кийин башка жөнүндө айтыңыз. Практикаңызга туш болгум келет. Практикага туш болгуңуз келсе, анда разборго келиңиз. Разбордо толтура практика бар. Так. Макул. Белла Стелла. Белла Стелла билесиздер, менин продюсерим. Так, давайте келиңиздер, анда. Кайната, мен урушуп кеттим. Смотреть на него не хочу. Может мне сделать первый шаг? Конечно, сиз первый шаг кылышыңыз керек, анткени сиз кайнатаңызды бүгүн кабыл албасаңыз, эртеңки күнү сиздин балдарыңыз да сизди кабыл албайт. Балдарыңыз бул ким? Кайнатаңыздын каны. Мощный разбор, после разбора масштабка чыктым дейт. Мен жашоомду өзгөртүүнү каалайм, жана балдарыма дагы жакшы тарбия бергим келет. Белла Стелла менен биз Турцияда разбор жасаганбыз. Жолдошу, анын жолдошу, менин жолдошум болуп, мен жашоомду өзгөртүүнү каалайм, жана балдарыма дагы жакшы тарбия бергим. Абдан сонун ниет. Ручка барак алып жашооңуздар, жазып алыңыздар, каалаган нерсени. Арас межекем рак болуп операция болгон 5 жыл мурда, азыр дагы ооруп жатат. Жардам бере аласызбы дейт. Эгерде эжекеңиз өзү кайрылса болот. Номер калтырсаңыздар, консультация акысыз. Менин директиме өзүңүздөрдүн номериңиздерди калтырыңыздар. Ал жактан биз сиздер менен байланышып, бул трансформация курсуна катышып, бул жолдор менен төлөгөнгө болот. Заты же бизге иштесек да акча жукпайт.
табыш керек причинасы. Мен төрөгүм келет, иштеңиз табылат. Причинасын мен диагностика жасап берем өзүм. Ошол аркылуу тапсаңыздар болот. Курстагы практикалар канча сакталат? Курстан кийин сакталбайт, 60 күндөн кийин өчөт. Так, музыка. Келиңиздер, терең дем алып, демибизди чыгарып, практика даярданабыз. Терең дем алабыз. Мен сизге жолукканыма бактылуумун, өзүм сүйгөн жумуш таппай келем. Демек, сиздин точка Б'ңызга жетпей жатканыңыз. Хорошо. Меникин окуп кой дейт. Тиланова. Эмнеңизди окуп коеюн? Меникин окуп кой. Кейсиз аткан түшүнгөн жокмун, дагы кетейин атчым. Өзүм сүйгөн жумуш таппай келем. Өзүңүз сүйгөн жумуш таппай жатсаңыз, демек сиздин атаңыз менен мамилеңиз начар. Себеби дегенде биздин атабыз бул эмне? Үйдүн сыртындагы жумуш бул жатып жасаса болбойт. Үйдүн сыртында жумуш бул ата. Эгерде сиз атаңызга болгон мамилеңиз жакшы болсо, анда сиз оңой эле табасыз сүйгөн жумушуңузду. Эгерде сиздин атаңыз менен именно атаңызга болгон кандайдыр бир капачылык болсо, анда таба албайсыз жумушуңузду. Дагы чыгып кетти. Инстаграмда ушундай көйгөй болуп жатат. Телеграм азаматсыздар. Бүгүн сиздер супер. Бүгүн телеграмдагылар абдан сонун келатат. Кана дагы түшүп кетти. Ай, бүгүн Инстаграм не хочет. Если Инстаграм не хочет, сиздер менен жасай беребиз анда. Включение к интернету. Телеграмга кириңиздер, телеграмга. Инстаграм вообще эле не хочет болуп атат. Көрдүңүздөрбү кандай практикалар биздин, сопротивление, именно перезагрузка. Биздин мээлерибиз перезагрузканы не хочет. Ошон үчүн түрдүү сопротивлениялар боло берет биздин жашообузда. Абдан көп. Бул биздин мээбиздин программасы болгондуктан мээге айтыш керек. Менин мээм. Мен жашайм, мен хозяйнмын, мен башкарам. Бул жакта дагы которбой жатты. Музыка. Ничего не понимаю. Жаңылыңыз келбей жатат, Так, давайте мындай кылабыз.
Hmm. Hı hı. Telegram grubuydu. Kullanıcılar. Давайте. Telegram sizler için bugün praktika arnala tereң dem alabыз, demimizni çıgarabız, niyet koyabız. Men bugün жаңыланууга niyet koydum деп айтабыз. Программаларымды жаңылоого niyet koydum. Niyet koyabız. Niyet koygондо биз дайыма жан дүйнөбүздө ниеттин жан дүйнөбүздөн чыгып жатканын сезебиз. Анткени биздин ниетибиз биздин жан дүйнөбүздүн каалоосу. Ошондуктан аны оңой аткарылат билебиз, э? Ладно, все. Сиздердин азыркы турган жериңиздерди терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Өзүңүздөрдү арка жакка кетип, апаңыздардын ичинде турган кичинекей бала сезиңиз өзүңүздү. Сиз азыр өзүңүз апаңыздын ичиндеги кичинекей баласыз. Кызысыз апаңыздын, атаңыздын кызысыз. Ушул убакта ниетиңизди коюңуз. Менин жашоомдогу азыркы болуп жаткан баардык кыйынчылыктарымды азыр ушул жерде таштап кетүүгө ниет койдум. Менин алдыма койгон ниетим бул жаңы жашоого, жаңыланууга төрөлүү, жаралуу, жаңылануу. Менин мээримдеги, жан дүйнөмдөгү, денемдеги баардык мага тиешелүү эмес коркунуч, боль, дагы эмне деген сиздин жашооңузда тоскоол болгон программалар болсо, баарын өзүңүздүн, апаңыздын ичинде турган жерге таштап кетиңиз. Таштап кетүүгө ниет коюңуз. Анткени именно сиздин апаңыз сизге баарына жардам бере алат. Сиздин апаңыз күчтүү, сиздин апаңыз улуу, сиздин апаңыз бул программаларды жаңылоого, жаңыртууга ала жетет. Терең дем алабыз, демибизди чыгарабыз. Ниет коюп, өзүбүздүн денебиздеги баардык бизге тоскоол кылган программаларды именно ушул жака таштап жатканыбызды, денебизден алып жатканыбызды, мээбизден алып чыгарып жатканыбызды, жан дүйнөбүздөн алып жатканыбызды сезебиз. Кереги жок программалардын баарын апаңызга берип жатканыңызды,
сезиңиз именно апаңызга. Сиз азыр жаңы төрөлүүгө даярданып жатасыз. Жаңыланууга даярданып жатасыз. Ушул учурда өзүңүздүн жаңы жолго аттанганыңызды сезгиз. Бул учурда сизде алдыңызга койгон максаттарыңыз бар. Жан дүйнөңүздүн максаттарына, жан дүйнөңүздүн ниетине көңүл бөлүңүз. Алдыңызга койгон чоң максаттарыңыздын атаңыз тарапта турганын элестетиңиз. Үй, машина, жан дүйнөңүздүн тынчтыгы, жана дагы алдыңызга койгон чоң бизнестер, чоң акчалар, жаңы жашоо баары сиздин атаңыздын колунда экенин байкаңыз. Ушул учурда сиз апаңыздын төрөтүү жолу аркылуу кандай апаңыздын ичинде төрөлсөңүз, ичинен родовой путь деп коет. Биздин апабыздын кайсы жагынан чыгабыз төрөлгөндө башыбыз менен ошол жактан чыгып баратканыңызды, даярданып жатканыңызды, өзүңүздүн жаңы төрөтүүгө даярданып жаткан, төрөлгөнгө даярданып жаткан бала катары сезиңиз. Сиз азыр жаңы жашоого, төрөлгөнгө даярданып жатасыз. Апаңыздын толгоосу келип, ушунчалык чыдабай жатканын көрдүңүз. А бирок сизге эмне? Жаңы жашоого жан талашып жөнөп жатасыз. Родовой путтан бара жатканыңызды сезиңиз, көрүңүз. Ушунчалык кыйналып, прям кысылып жатканыңызды, ошого карабастан сиз апаңыздын родовой путунан атаңыз аркылуу бара жатасыз. Жол абдан узак экенин байкаңыз. Мындайча айтканда, төрөлүп жатканыңызды сезиңиз. Ниетиңизди коюңуз, ниетиңизди тынбай коюңуз. Алдыңызга койгон максаттарыңызга көздөгөнүңүздү сезиңиз.
Hı hı. Siz жаңы төрөлүп, сизди ким тосуп алганын байкаңыз. Төрөлүү жолунда сиз канчалаган кыйынчылык болсо дагы ага карабастан төрөлдүңүз. Өзүбүз билебиз, бизде дагы төрөлгөндө дагы канчалаган кыйынчылык болот, Сиз төрөлдүңүз. Атаңыз сизди тосуп алды. Элестетиңиз, сезиңиз, эң башкы сезиңиз. Албетте муну жандуу жасаган бул такыр башкача сезимдер. Сизди атаңыз жаңы кучагына алып, сизди эркелетип, сиздин жаңы жашооңузда сизди атаңыз тосуп алганын, жаңы төрөлгөн жаш баладай болуп атаңыздын колунда турганыңызды, атаңыздын көзүнө карап, атаңыз менен таанышып жатканыңызды, мындайча айтканда, жаңы жашоо менен таанышып жатканыңызды байкаңыз. Жана мындан аркы жашооңуз сиздики жалаң гана ийгиликтер кошторун. Апаңыз сизге жаңы төрөлгөн сизге жылмайып карап, апаңыз менен атаңыз ушунчалык сүйүнүп жатканын көрүңүз. Ушул убакка чейинки сиздин кыйналган, жашооңуздагы кыйналган кыйынчылыктарыңыз артта калып кетти. Мындан ары сиз жаңы жашоо менен жашаганга, бактылуу болгонго, бай болгонго, ийгиликтүү болгонго, татыктуу жаңы жашоого келгениңизди сезиңиз. Ниет кылыңыз, жаңы жашооңузда сиздин жашооңуздагы күчүлүктөрдүн баары сиздин колуңузда экенин, жаратканым сизге жаңы жашоосунда баарын бергенин, мүмкүнчүлүк, бактылуулук баары сиздин колуңузда экенин сезиңиз. Сиздин алууга гана чечим кабыл алышыңыз, өзүңүзгө уруксат беришиңиз гана калат. Мындайча айтканда, сиз азыр өзүңүздүн точка Б'ңызга келдиңиз. Точка бул биздин результатыбыз. Результатыңызга жеттиңиз. Сиз төрөлдүңүз, сиз бактылуусуз. Сиздин төрөлгөнүңүз бул чоң результат. Сиз бактылуу болгонго жаралган адам экениңизди сезиңиз. Жаңы жашооңузду сезиңиз, кабыл алыңыз, өзүңүзгө уруксат бериңиз.
Tereң dem alıp, demingizди çıkarıp, жаңы жашооңузду кабыл алыңыз. Результаттарыңызды кабыл алыңыз. Баарыңыздардын жаңы жашоого келишиңиздер менен куттуктайм. Точка Б'ңыздарга келишиңиздер менен куттуктайм. Жаңы жашоого, атаңыздарга келишиңиздер менен куттуктайм. Эгерде сиздин жашооңузда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп, андан өтө албай, результатка жете албай жаткан болсоңуз, демек сиз атаңызга жете албай жатканыңызды дайыма билиңиз. Демек сиз апаңыздын алдынан кете албай, жанынан кете албай, атаңызга бара албай жатканыңызды билиңиз. Мисалы, апабыз менен атабыз урушуп кеткен моментте биз кимди куттайбыз? Апабызды куттайбыз. Атабызга баракыбыз келбейт. Ошол сыяктуу эле биз дагы жашообузда, эски жашообузда жашап, жаңы жашообузга өтө албайбыз. Апабыздан атабызга бара албайбыз. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, өзүңүздүн жаңы жашооңузду кабыл алыңыз. Бүгүн мен менен чогуу вебинарда болгонуңуздар үчүн, жаңылануу вебинарында болгонуңуздар үчүн баарыңыздарга токтоп коеюн, токтогусу келбей атат, дагы төрөлгүсү келип атат. Баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Азаматсыздар, буюрса сиздер үчүн 2 күндөн кийин, бүгүн 12-си, буюрса уже 13-ү деп кое берели. 15-и 2 күндөн кийин биздин трансформация курсу старт алат. Келип окуп, ушуга окшогон көптөгөн жашооңуздарда жаңы результаттарды, жаңы бактылуулуктарды өзүңүздөргө тартып алыңыздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарга ыраазымын. Орозо айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы туруңуздар, сиздер менен буюрса дагы көп көрүшөбүз. Сиздер менен жолукканча.